Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Тегирмен телеберүүсү. Алып баруучулар мен Айдын Бакытбек жана Перизат Сайтбурхан. Бүгүн бизде конокто Реформа партиясынын мүчөсү Рита Карасартова жана жарандык активист Зафар Сулайманов болмокчу. Бүгүн биз коноктор менен Бишкек шаарынын мэрин дайындоо айланасындагы кызуучууну талкууламакчыбыз. Негизи жарандык активисттерден талап болуп атат, мэрди эл шайлаш керек деген. Ушул алкакта сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Рита эже, биринчи суроону сизге узатсак, мына президентти эл шайлайт, парламентти эл шайлайт. Эмне үчүн шаар мэрлерин жана айыл өкмөттөрдү эл шайлабайт да? Мэр менен айыл өкмөтү элге баары бир жакыныраак да борбордук өкмөткө карагандачы. Абдан туура суроо берип атасыздар, анткени себеби айыл болобу, шаар болобу баягы ала кандай тургандай баары көрүнөт да. Ким биздин жашоочу, эл аркасынан ээрчийби, эл угабы, ишеними канча деп туруп сопсону шайлай турганга мүмкүнчүлүк бар. Биз шайлоого буга чейин көнүп келгенбиз. Анткени 2007 жылга чейин, октябрдын 23-үнө чейин Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларын эл эле шайлачу. Анткени себеби жергиликтүү өз алдынча бийликтин эки канаты болуш керек да, жакшы учуп өскөнгө. Бир канаты бул эл жактан башчысы шайланыш керек, экинчи канаты кандай бир элдин мүддөсүн аткарыш үчүн акчага ээ болуш керек да. Ошондо жергиликтүү өз алдынча бийлик элдин мүддөсүн аткарып, өнүгүп өсүп, элдердин запросторун аткарганга мүмкүнчүлүк болот да. 2007 жылы эки тепкичтүү бюджетке өтүп, акчаны бергенден кийин, алар кадимкиде эл жактан шайланып, акчалуу болуп калгандан кийин, апей, акимдер баштады Бакиевке барып. Булар бизди уже баш ийбей калды. Бир нерсени туура эмес кылып коюп турубуз деп туруп, референдум аркылуу депутаттар шайласын деп туруп, бир канатын кайра кыйып коюшкан. Ага чейин финансы канаты кыйылып келген да. Финансы канатын колуна бергенден кийин кайра эле баягы вертикал, өйдө жактан айтып, ылдый жакка чейин жеткирип, баары солдатча тизилген вертикал сынып туруп, горизонталдык өнүгүү башталып атканда, болбойт экен, бизди укпай калат экен. Борбордогу бийлик биз эмне айтсак, ошону жасап турсун деш үчүн мындай вертикалды өнүктүрүп коет экен дагы, финансыны да аз берип, шайлоо жагында өзлөрү тескеп, анан ар бир айыл өкмөтү мынча акча берчи, тиги кишини коюп койду, бул бизге деле жакпаган кишилер экен деп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу элди дагы негизи бийликтен ренжитип койгон да. Кимиси бийликке келсе дагы биздин эмебизди аткарбайт экен деп. Ошон үчүн бул система Кыргызстанда бар болчу. Мен ойлойм, эл өзүнүн чын эле мындай маселени чечип кете турган балдарын шайлаганга жарайт. 2007 жылга чейин шайлап келишкен. Бүгүнкү күндө парламентте биринчи окуудан өткөн мыйзам да бар да. Аны Бокоев Кенжебек Сатынкулович демилгелеп келген. Канча 3-4 жылдан бери ошо биринчи окуудан эч жака жылбай койду да. Азыркы кете турган парламент элге керектүү бир мыйзамды жылдыра албай койгону бүгүнкү күндө уже далилденди. Ошол бойдон ошол окууда турат дагы. Эгер биз ушундай баягы 5-октябрда боло тургандай революциялар больше болбосун деп эле турган болсок, эң негизги Кыргызстандагы реформа бул жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүгө кадам таштоо. Бул жана сиз айткандай өзлөрү шайлап, анан кайра акча жагынан да камсыз кылыш керек. Анткени себеби бизде баягы 3 бурчтук неме мындай туруш керек да, баягы эл жагы көбүрөөк болуп, акча да көбүрөөк, шайлаганы да ылдый жакта болуп, анан борбордогу бийлик өйдө жакка карап туруш керек да. Бизде ушул 3 бурчтук өйдө жагына мындайдан карап турат да. Акчанын көбү өйдө жакта, кичинекей 12% ылдый жакка калып калган. Бардык маселелердин баары өйдө жакта чечилет. Бүт биздин карап койсоңор, азыркы жаштарда баары эле борбор жакка барып, бир орунду ээлеп, ошол жакка отуруп калганга умтулушат да. Чын-чынына келгенде ылдый жактан башталыш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эгер азыркы бийликке эме деп коет го, кулагына күмүш сырга, эгер революциянын вообще Кыргызстан туруктуу өнүгүүсүнө каалоосу бар болсо, именно ушул реформаларды батыраак ишке киргизиш керек да. Андай болбой турган болсо, дайым эле элдер барып эле ошо борбордогу бийликти басып алып эле, мен ошол жакта эмне кылыш керекти билем деп өздөрү вертикалды кайра орнотуп эле, ылдый жактагы элдерде же акчасы жок, же өзлөрүнүн ишеними бар кишисин шайлай албай,
кайра эле баягы бүдөмүк ой менен кеттик ак үйдүн алдына. Ошо ак үйдү алсак көрсө бийликти ала турбайлыкпы деп кайра эле ушундай ситуация кайталана берет да. Чоң рахмат. Зафарбек мырза, сизге суроодо. Азыр карап көрсөк, Бишкекте эң чоң мэрлик үчүн талаш тартыштар болду. Мисалы үчүн бир күн келип ар бир киши бир-эки күндөн мэр болуп да көрдү. Анан бирок ошол жерде жанагы жергиликтүү кеңештин ролу байкалбай калды. Себеби дегенде мэрди жалаң көчөдөн киши алып келип топтоп келгендер эле шайлап атты да. Биринчи учур, экинчи учур, анан шаардыктардын көп талабы бар. Мэр болуп ошол Бишкекте чоңойгон, Бишкекти билген киши болсун дегенчи. Бул негизи эки көйгөйдү изилдеп көрсөк, Бишкек менен Ош шаарына тиешелүү экен да. Эки шаарда эч качан ошол шаарда чоңойгон, шаарды билген кишилер мэр болбойт экен. Көбүнчө мындай кайсы бир жогорку бийликке жагынган жана ошол шаарды мындай контролдоп бере ала турган кишилерди коюшат экен да. Сиздин оюңузча ушундай нерселер кандай түрдө мындай жөнгө салыныш керекпи? Шаарга кимдер мэр болушу керек? Чындап эле абдан эле комедия болуп атат да. Күндө эле бар Facebookка же жана ТВны ачканда эле бүгүн ким мэр деппи? Ооба. Бирок мына ИТЖ тура айтты, вертикаль болгон үчүн, мисалы үчүн гор кеңеш эмне себептен жок азыр, эч кимиси да комментарий бере албайт. Ошто деле жана биринчи күндөрү көрдүк да. Жана төрагаасын сабап салышты. Авторитети дагы, аброю да жок да алардын. Ошондуктан алар баягы самоустранение, алар жок болуп кетет. Жогорку кеңешке кошо элечи. Алар баягы жоопкерчилик түздөн түз алар да. Бирок жана кулуардын оюндарга байланган үчүн эл келип талап койгондо жооп бере албай же жана кандайдыр бир туура аргумент бере албаганча алар жок. Бирок жана менин оюмча ошо кулуардын оюндарынан эле популисттик эмелерден эле ошондой адамдар эле сунуштап болот да. Бул чечүү жолу менин оюмча эме жок. Азыркы системада ошол эле кулуардын премьер-министр же президент айткан эле киши болот, же кандайдыр бир кучка бир 500 киши чогулган адамдар эле сунуштап атышпайбы? Бирок чынында эле же шайлоо аркылуу же кандайдыр бир критерийлеринен шаардын тургуну болуш керек, маселелерин билиш керек дегенден бизге мүмкүнчүлүк берилбейт да. Мисалы жарандык коомдо же кандайдыр бир жарандардын таасири жок ал кишиге, келген адамга. Анан жана суроо жооп кылганда деле, суроо тартканда жоопкерчилигинен же аткарган жумушунан, даже мисалы үчүн Нариман Төлеевден сиз пландарды кандайсыз? План бар, коркпогула, иштейбиз деп атпайбы мындай. Жалаң эле популисттик позицияга туруп алышат. Мэр дагы, депутаттар дагы, же жана үй болуп барам деген кишилер деле бир гана популисттик позицияга туруп жамын болот да. Ошол менин маселе ошол жакта эле го. Системалуу түрдө. Бирок ар бири келип иллюстрация деген теманы көтөрөт, бирок кайра эле ошол эле кишилер мындай замкнутый кругка түшүп калдык да азыр, чыга албайт. Ритайым, вот эмне үчүн борбордук өкмөт болобу же президент болобу ушу айыл өкмөттөрдү, мэрлерди шайлоонун элге бергиси келбейт да. Булар оппозициялык кандидаттар утуп келип, анан бизде кыйынчылык болобу деген логика менен иш кылышабы? Мисалы токтоп кетейин Зафарбек мырзанын суроосуначы. БГКдан да биз сурадык да, эмне үчүн силер уюн каттырасыздар десе, алар болсо БГКнын мөөнөтү 6 айга аз калганда биз мэрди тандай албайбыз деп, мындай самоустранились деп орусча айткандачы. Ушу негизи даже мыйзамдарда ушундай жазып коюшкан атайын. Анткени себеби негизи БГКнын деле көп күчү жок да. Бул биз үчүн эле баягы көрсөтүлүп аткан БГК шайлап атат деген эле сөзү бар да. Анткени себеби билесиңерби, Кулматовду көрсөтүп атканда мен дагы мэр болом деп жарыя кылып, анан ошо шаардык кеңештин ичиндеги фракциялар жылдырганга, талапкерди жылдырганга мүмкүнчүлүк экен. Анан премьер-министр. Анан баарына кат жаздым да, мени да жылдырып бергиле. Мен дагы ат салышкым келип атат, программамды көрсөтөйүн деп атам да. Эми баягы түшүнүктүү мыйзам кандай иштейт экенин көргүм келип атат да. Бир дагы шаардык кеңештин фракциясы жылдырганга мындай, хотя бы мындай деле для интереса жылдырып койгонго эмеси жеткен жок да, мындай эрки жеткен жок. Анан Жантөрө Жолдошевич премьер-министр болчу. Ал мага мындай вообще жооп бериптир. Мен БГКга өзүмдүн ыйгарым укугумду берип койдум депчи. Ал дагы жылдыра алган жок да. То есть бул биздин борбордогу ким мэр болот дегенди дайыма номер 1 киши өзү чечет. Ошон үчүн бул баягы мындай кичине оюн да. Эмне үчүн силер айтып атпайсыздар, эмне үчүн элге шайлоого бербейт депчи? Анткени себеби борбордук бийликке бир шайлоодон экинчи шайлоого чейин процессти контролдоп туруш керек да. Мисалы үчүн президентти шайлап атканда алар кийинки парламенттик шайлоого даярдык көрөт. Парламенттик шайлоо болуп атканда кийин президенттик шайлоого даярдык көрүп, бийликте туруп алып эле мынтип эле бир эле колоданы мынтип коюп эле. Анткени себеби бизнесин жүргүзгөндө ошолор,
алардын компаниялары бир заказдарды аткарсын деп, акча жагынан деле бир нерсенин баарын ошо бүт каймактын баарын өзүнөрү эле алып эле акча менен элдерди мындай кичинекей акчаны ыргытып коюп эле ошого кызыктар да. А эл өзү шайласа, жана биз легитимдүүлүк деп атпайлыкпы, бул ишеним да. Туура айтып атат Зафар мырза. Адам киши эл аркасы менен шайланып келсе, анын уже сүйлөгөн сөзү да салмактуу. Менин аркамда эл турат, жөн эле жана көчөдөн кыйкырып келген эл эмес, а шайлоодо унутуп келгенден кийин 50% мени колдоп атат. Ошон үчүн менин ушул жерде бир нерсе айта турган сөзүм чоң деген маселе да. А ошентип айткандан кийин өйдө жактагы бийликке дагы мынтип менин элим мону талап кылып атат. Мен ошон үчүн ушуну аткарышым керек деп айтмакта. А өйдө жак коюп бергенден кийин элим эмне деп атат уже маанилүү эмес. Өйдө жак мага эмне буйрутма берет экен деген маанилүү да. Ошон үчүн борбордук бийликке дайым буйрутманы алып, ошо жака жагынып иштеп, ошолордун ырын ырдаган бийлик керек да. Өзү негизи бийликтин табигаты ошондой да. Баары эле мени укса, баары эле мен айткан сөздү ушул туура деп ырдап турса дегенди эметет да. Но бирок андай коомдо эч качан өнүгүү болбойт. Демек бул мыйзамдар борбордук бийликти узурпациялоого өбөлгө түзүп берип атат да. Сөзсүз түрдө 2007 жылдын 23 октябрында ушу түз эл менен шайлана турган норманы депутаттарга буруп салган. Бүгүнкү күндө 17 жылдан бери 13 жыл болдубу? Жыл сайын айтылат да, эмне үчүн президентти шайлаган, жогорку кеңештин депутатын шайлаган эл өзүнүн алакандай айылынын же шаарынын мыкты тургунун алдыга жылдыра албайт деген маселеге эч ким жооп бере албайт. Анткени себеби борбордук бийликке өзүн билген, өзүнүн акчасына таянган, өзүнүн муниципалитеттин өнүгүүгө алып бара турган киши алдыга чыга албайт деген маселе да. И башка мамлекеттерден деле мына Хабаровскты алалык. Хабаровскийдин ишин эсли биз мындай терең талдап көрө турган болсок, Хабаровскдын мэрин эмне үчүн ошончо киши площадька чыгып колдой башташты? Анткени себеби ал өзүнүн регионун уже оңдой баштаган. Эл шайлаган да. Ооба, элге эмне керек? Жакшы шарттар түзүлүп бериш керек. Ошон үчүн ал эли менен жакшы иштеп баштагандан кийин эл ошого сүйлөй баштады. Борбордук бийлик айтат да, дың, эй, чотто бир нерсең бузулуп баратат. Уже тигил күч ала баштады деп туруп акырын анын тизгинин тарта баштады. Ошондон мындай чыкты да, ушундан коркушат да. Бардык региондор борбордук бийликке мындай дифирам бардап туруш керек да, сеники туура деп. А жергиликтүү бийликтин наоборот ошо эң начар кишилерди коюп, авторитеттин баарын түшүрдү. Азыр элдерден сурасаң, койчу айыл өкмөтүң деле эчтеке чечпейт, тигиниң деле эчтеке чечпейт. Даже жаш депутат балдар, эже ушундай саясаттан тажадык, келебиз дейт. Шаардык кеңешке. Но эчтеке чече албайбыз дейт. Анткени себеби Бишкек Ош бардык 31 шаарды кошуп 453 айыл өкмөттү кошкондо, борбордон берилген жардамды да кошкондо 15%га жеткен эле акчаны колдонот экенбиз. 85% акчаны өйдө жактан Минфин берем бербейм деп мынтип турат да. Анан ошол кичинекей акча менен алар бир нерсе саясат жасагысы келишет да. Эчтеке колунан келбей эле же элибиздин эмесин үмүтүн аткара албай эле ушинтип эле бир жана стакандагы сууну эле мындай чоң бир буря кылгыбыз келип эле чарчадык дейт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул системаны түп тамыры менен жанагы треугольникти мындайынан которуп кете турган болсок, анда Кыргызстандын ар бир региону өнүксө, күчтүү Кыргызстан болуп берет. Андай реформага барбай, кайра эле бүт баарын борбор чечет дегенге бара турган болсо, жанагы эле мэрия Бишкектин күндөгү көргөн комедиясына айлана беребиз. Зафарбек, сизге суроо, мисалы үчүн Турцияны алып карасак, мындай сөз бар да, Стамбулду жеңген киши Турциянын баарында жеңишке ээ боло алат депчи. Аларда ошол Турция анан Анкара сыяктуу чоң шаарлар, булар аябай чоң мааниге ээ болот. Анан экинчиден бул мунун дагы бир себеби ошол жалпы өлкө ошол чоң шаарларга тең элгиси келип, мындай ошондо жеңген кишини өздөрүнүн региондорунда да ошол партияны көргүсү келет деген ой пикир бар да. Эмне үчүн Кыргызстанда андай пикир жок да? Себеби дегенде мисалы үчүн керек болсо акыркы болуп өткөн окуяларда керек болсо шаардыктардын үстүнөн күлүп атышты да, вот эме силер ушинтип жүрө бергиле, бардык нерсени айылдар чечип коет ушинтип депчи. Мына 2000 киши келди эле, силер эмне кыла алдыңар, депутаттарга кошулуп барыңар, мындай баш ийип бердиңер деген сөздөр бар да. Ушунун баарын кандай, качан ошол шаар айылды, мисалы дүйнөдө өнүгүүнүн негизги жолу бул урбанизация деп коет. Качан ошо бизде дагы шаарлар, ошо айылдар ушинтип шаарды ээрчип, жаңы шаарлар түптөлө баштайт да.
чынында эле бул система баягы кадрдык саясатты эле дейбиз го. Мисалы үчүн чынында лидерлердин чыгышына да тоскоолдук берип атпайбы бул система. Мисалы үчүн жаштарды карасаңар умтулушу министр эле боло калайын же вице-премьер. Эч кимиси барып мисалы үчүн Кадамжай шаарына мэр болуп отурайын деп барбайт. Эч ким умтулбайт андай же таласка барып иштейин дебейт. Себеби ал жакта рычагтары жок, акчасы жок. Эми Турцияны эле алганда Режеп Тайып Эрдоган Стамбулда мэр болуп анан бийликке келген. Азыркы деле оппозициялык партия утуп алды, бирок алар деле биринчи жеңилип 1-2%. Кайра келди. Бирок чынары демократиялык процесс эметет да. Анан жаңы баланс сил деп коет, күчтүн балансы болот. Бизде жаңы Балконский айылдык деп бөлүнүп атпайбы? Бирок чынында эле биз билбейбиз, ошо айылдан келген 2000 киши жалпысан айылдыктардын ой пикирин эметеби, билдирбей. Аны биле албайсыз да. Себеби заказной 2000 киши. Азыр жана эме болуп калбадыбы? Баягы топко бөлүнүп эле 500 киши жалдап эле акча төлөп, эми белгисиз да, ал жак шаарга келген киши. Бирок шаарды карасаң Бишкекте 1 миллиондук же канча эмеси бар да, канча киши жашайт, бирок анын баары эле шаардыкта эмес да. Региондордон чогулуп келет, урбанизация процесси эле жүргөндө, бирок система ошол табигый баягы урбанизация өнүгүүсүнө тоскоолдук болгондуктан биз чынында эле кимдин ой пикирин билдирип атканын билбей калып атабыз да. Форма 2 деле маселеси ошондо болбодубу? Качывать этип көчмөндөр, тияка көчүп, бияка көчүп. Ошондуктан ошо система баягы чынында лидерлер артынан эл барганын билбей калып атабыз бул системанын кагында. Анан шаарда негизи эле ошол топтор жаңы ким кыйкырып, ким наглый болсо ошо утуп калып атат да. Чынында эле элге шайлоого катышып, ой пикирин билдиргенге мүмкүнчүлүк берсе система, анан чыныгы лидерлер чыкса, балким башка эле картина болмок азыр эле. Ритайым, мына Зафарбек Перизат айткандай эле, ошо өнүккөн өлкөлөрдө көбүнчө эл тарабынан шайланган мэрлер кийин өкмөт башчы болуп келишет же президент болуп келишет да. Ошо эле мисалы азыркы Стамбулдун мэри Экрам Имамоглу, ал биринчи шайлоону жараксыз деп таап, аны аракет кылышкан жоготконгочу. Кайра шайлоодон кайра утуп келип, азыр айтып атышат, кийинки президент ушул болот го депчи. Мисалы Италияда деле Маттео Ренци, Флоренциянын мэри өкмөт башчы болуп келген. Өнүккөн өлкөлөр бар эле ушундай да. Анан ушул эмне үчүн бизде ушундай социалдык лифттер жок да? Эми жалпысынан карай турган болсок, жанагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу система туура түптөлбөгөнүнө байланыштуу. Баягы 3 бурчтукту мен бекер айтпай элем да, алындай түз немеси ылдый жакка карап тургандан ал устойчивый болбойт да. Ошон үчүн бизди дайыма же революцияга кетип калып, же дагы башка нерселер бат ары бери чайпалып аткан. Ошондон да эгер биз бул системаны туура кылып койго турган болсок, эл ылдый жактан чечип, ошо ылдый жактан келген кишилер ишенимге ээ болуп, жада калса да анан эртең мына курултай болгон атат, ал дагы бир институт да тети биздин илгертеден бери келип аткан. Но ал институт кантип калыптаныш керек? Ал ар бир айылда биз ушул адамга ишенебиз, биз ошону жылдырабыз деп келип туруп, ылдый жактан чыныгы элдин кандай бир нерсеси менен топтолуп келиш керек. Азыр мен деле курултайга барам деп элдер чогулуп алат, эртең бийлик айткан нерсени колун көтөрүп туруп, анан бийлик уялбай туруп, мына мен курултай ушундай кылып чечим чыгарып атат деп. Бүгүнкү күндө биз системаны туура нукка кое албай атабыз да. Биз любой системаны өзүбүз каалагандай мына ушул болот. Даже элементарно мен аркамда эл турат го, мени эл алып келди деген эле маселе. Бул шайлоодо эл сени колдоп келиш керек. Ошондо гана сен айта аласың, мени эл колдоду деп. Мындай жолго көчөгө чыгып алып эл колдоду деген бул туура эмес да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз системдүү түрдө ошону калыптанып, макул мага жакпасын. Мисалы үчүн кээ бир учурда ойлойсуң да эл колдойт депчи, колдобой калыш деле мүмкүн. Но даже эл колдобосо дагы но системаны орундатып кеткен киши бул кийинки муундарга мындай стабилдүү системаны түзүп берген болот да. Ошондо жанагындай революция, катаклизм болуп, көп кишилер ошондо түшүнмөк. Көрсө мен айылымда өзүмдүн добушумду берип туруп, бюджетти күндө карап туруп, эмнени жасайбыз деп ошентип атып, кандай ишенимге ээ болуп, мен өсөт турбаймбы дегенге келет да. Бүгүн айылда мен ишенимге ээ болоюн деген эч ким жок. Площадька келип туруп, ак үйдү алып туруп, анан давай мага должность дегенге, ошол күчтү биз демонстрировать этип атабыз да. Жаш балдар ошого көнөт дагы, эртең айтат, давай мага да бергин. Эмне үчүн мен бияма ранение алдым, эмнеге мага бир должность жок экен депчи. Мисалы биз ушу административдик территориалдык реформаны жакшы нукка салып алсак, бул мисалы партиялык тизмелеринде маселесин чечет да. Себеби Бишкектен эле байлар чогулуп алып, капчыктар чогулуп албай эле, мисалы партиялар уже ошактагы эле мэрлер ишин көрсөтүп, элдин ишенин алган мэрлер 5-6 жыл иштеп,
бир көрсөтүшкө жетип анан кийин мен уже борбордук өкмөткө баргым келип атат, мен шаарымды өнүктүрдүм, эми болсо Кыргызстанды өнүктүрөйүн деп партиялык тизме маселелерин, коррупцияны чечеби? Мыйзамдагы негизи көп эле мыйзамдар Кыргызстанда туура эле жазылат да. Мисалы үчүн ар бир региондон 0,7% аласың деген ошого алып келет. Чын эле мындай баары Бишкектен чогулуп мына бизди Балконский деп койгону менен тиги райондон ким бар, бул райондон ким бар деп издеп калат экенсиң регионалдык лидерлердичи. Анткени жалпы Кыргызстандын үнү болуш керек парламентте. Бир жердики топтолбош керек деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ошол мыйзамды деле ишке ашырып, иштетип кетишибиз керек да. Биздин эң чоң көйгөйүбүз сонун мыйзамдарыбыз бар болуп туруп, ошол мыйзамдын негизинде иштелбей атканыбыз болуп атат да. Мындай башаламандыкка алып берип коебуз, анан анча-мынча атка минерлерибиз мыйзамды мындай жылдырып коюп, по понятиям иштеп кетип аткан ошол да. Чынын айтканда көп мыйзамдар, конституция деле иштеткенге муктаж да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм, ар бир региондун лидерлери именно ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу, анан жанагы силер айтып атпайсызбы, административдик территориалдык реформа депчи, ал 2007 жылдан бери, мына 2007 жылы 2 тепкичтүү бюджетке өтүп атканда губернатор деген институтун жоёбуз деп чыккан. Анан кайра эле шайлоого эң чоң көйгөйүбүз ушул да, биз шайлоодон шайлоого чейин жашайбыз да. Бүт ишибиздин баарын, бүт эмгегибиздин баарын кийинки шайлоо деп эле ойлоп отурабыз да. Ошо кайра шайлоого келиш үчүн баягы вертикалды бузбайлык деп туруп, губернатор деген атты монда жоюп салып туруп, полномочный представитель Иссык-Кульской области, полномочный представитель Нарынской области деп туруп, атын эле өзгөртүп коюп, заңгыраган имараттарда губернаторлор отурат. А мындай карап көрсөң 1-2-3 эле бир структуранын эмеси бар. Калгандарынын баары жоюлган. Областной структурада эч нерсе жок. Ошол заңгыраган имараттарды университет кылсын, бүгүн билим берүүгө жиберсин, дагы башка бир нерсе кылсын. Жылытат, канча деген киши ошол жакта айлык алат. Жоюлуш керек. Андан бери 13 жыл өттү. Кайра эле дагы эле чоң имаратты ээлеп коюп отурушат да. Ошон үчүн бул абдан маанилүү. Биздин Кыргызстандын бүгүнкү күндө туруктуу өнүгүүгө жол сала турган реформалардын маселеси ушунда да. Ритайм азыр шайлоо жөнүндө сөз болуп кетти. Эгер эстесек, ушул бул пандемияга чейин, жанагы биз Кыргызстан толугу менен жабылганга чейин Ош шаарында жана балыкчы жана бир канча шаарларда шайлоо болуш керек эле. Ошол эле учурда мисалы үчүн Бишкек шаардык кеңешинин ыйгарым укуктары дагы ушул декабрда аягына чыгат, 4 жылга шайланган. 2016 жылы декабрда шайланып келген. Эмне үчүн ушул революциялар болгондо, эмне үчүн жалаң чоң эле жогорку кеңеш, президенттик шайлоо жана референдум деген сыяктуу маселелер көтөрүлүп, ал эми жергиликтүү кеңештер ошол боюнча калып калат да, алардын легитимдүүлүгүн караган эч ким жок, же болбосо алардын шайлоосу болот эле депчи. Эмне үчүн ушул маселелер дайым көз жаздымда калып келет? Жанагы эле маселе да. Бизде бүгүнкү күндө бүт Кыргызстандын баары эле ушул башында чечилгендей да. Даже ошол айыл өкмөткө ким барып глава болуп, эл чечпей эле бир үйдө жакта партиялардын бир немелери кеткендей эле эме бар да. Алар ошол жака келип эмне үчүн маселени көп чече албайт? Мисалы үчүн бир чоң көйгөй болуп, акчасы жок болуп атса дагы ишенимге ээ болгон киши бүт элин чогултуп алып, момунча акчабыз бар. Но бирок мондай сонун мүмкүнчүлүк жаралып атат. Келин ошол маселени чечип салабыз. Канчадан акча чогулта алабыз, эмне кыла алабыз, кимиңер кум төгүп бересиңер, кимиңер күч кыласыңар десе, жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген бул ушундай. Ар бир адамдын укугу кандай бир өзүнүн жашоосун жакшыртканга, но ошол ишке кадам таштай турган, только ишенимге ээ болгон адам алдыга жылдыра алат да. Бүгүнкү күндө баарын борбор чечип, анча-мынча жергиликтүү өз алдынча бийликтегилерди мындай карабай аткан себеби тека жылдырылып калган да. Сен кое тур. Биз азыр партиялар тарабынан ошол суроолор көтөрүлүп атат. Эмне үчүн? Азыркы күндө биз жогорку кеңешке шайлоону деле мына байкасаңар, даже борбордогу жогорку кеңештин шайлоосун мыйзамдарды бузуп туруп алдыга жылдырып салганы, бул уже не только жергиликтүү шайлоолор эмес, эң чоң биз парламенттик мамлекетпиз. Даже ошол эң маанилүү бийлик бутагы келе турган процессти международный конвенцияларды бузуп, конституционный мыйзамдарды бузуп, конституцияны бузуп туруп жылдырып атканы, бул биз мыйзамдуулуктан кандай бир ирет алыстап атканыбыздын белгиси да. Биз бүгүн жергиликтүү кеңешти өткөз десе күлөт.
жогорку кеңештин шайлоосун талап кыла албай атабыз да, алыска кетип. Ошол эле маселе, бул мыйзамдуулук же мыйзамдуулуктан алыстоо маселеси да. Рахмат. Сафар мырза, мына сизге сурады. Эгерде мэрге, ошол эле жергиликтүү кеңештерге өтө эле көп бийлик берилип кетсе, анан ал жактагы ошо бандиттер жана капчотуулар элдин доошун сатып алып, мэр болуп келип, анан местный хан болуп, орто тиги жогорку бийликти укпай, каалаганын кылып, жанагы Мелис Мырзахматовдой болуп кетишпейби сиздин оюңузча? Бирок Мелис Мырзахматовдун фанаты эмесмин такыр эле. Бирок анда эле аброй жакшы, себеби биринчи сурооңузга деле жооп да, жанагы эмне себептен мэр кийинки тепкичте премьер-министр же президент болууга мындай жол ачат нормалдуу мамлекеттерде, чөнөкөй мамлекеттерде. Себеби мэриянын алкагында, жумуштун алкагында чарбачылык маселелер каралат турабы. Экономика эң негизги маселелер саясат эмес да. Экономика, теплосеть, газ берүү, ошол маселелер. Бала бакча, мектеп. Ошол маселени чечкен адам чын эле мамлекеттик деңгээлде чарбачыл адам катары эме. Бизде бир да саясатчы экономикалык программасын өзгөчөлөп албайт, туурабы? Өндүрүштү түшүнгөн адам жок. Дайыма эле ошол критика кылабыз, бирок эч кимиси биринчи 100 күндө өндүрүштү монтип өнүктүрөбүз, ушмасы чечебиз дейт. Портфель бөлүштүрөт, анан баягы саясий балансты коет, анан партиялар менен сүйлөшүп алып, ошол менен бүтөт. Анан 6 жыл, 4 жыл отурат жөнөкөй койт. Ошондуктан эле жана жергиликтүү хандар дегенибиз менен бирок жана естественный отбор да, бирок эл ошол эле 500 кишилик, 2000 кишилик айылда эгер ОПГ чын эле келсе, ОПГнын иштеген жумушунун жыйынтыгын көрүп туруп, анан тазалоого мүмкүнчүлүгү болот. Бирок ал процессин өтүшүбүз керек. Баягы оор процесс болушу мүмкүн. Башка жол жок, себеби борбордук вертикаль менен эле болсо бул эч качан өзгөрбөйт. Анда чоң ОПГчтиктер ээлеп алып туруп, анан формалдуу эле түрдө жакшынакай адамдарды же авторитет болгон адамдарды коюп турушу мүмкүн. А бирок бул жерде ар бир айыл өзүнүн проблемасын сезип, кыйналгандан кийин гана келебиз да. А бирок мындай формула, менин оюмча формуласы жок. Мындай чын эле ушул системаны койсок, ОПГ да тазаланып кетет. Себеби мындай региондорго барып көрсөң, мисалы Жалал-Абадтан барсаң, 80% жаштар ОПГны жактырат ошо элчи. Ошол эле барсетка көтөрүп, кара машинелерде жүргөн, ошо образ жагат. Бирок чын эле ошо романтизация бар. Алар маселени бат чечет, понятия менен чечет, мыйзамдан да жакшыраак күчтүүрөөк иштейт деп ушундай түшүнүктөр бар чын эле. Бул өкүнүчтүү, бирок ал процесстен өтүп, аларга түшүнүш үчүн бул башка маселелерге кетип калабыз да, билим берүү, кайра эле ошо маданият, саясий маданият деген маселелерге тийип кетет. Бирок ага келиши керек. А эгерден тескерисинче элди мэрди шайлатып коюп, бирок мындай административдик, фискалдык, саясий ыйгарым-укуктар аз болуп калса, бул кайсыга алып келет да? Бийлик наоборот аз болуп калсачы? Эл тараптан шайланды, бирок мындай эч нерсе чече албай калат да. Бирок бул эки бемемен келет да тараптуу. Фискалдык жана мүмкүнчүлүктөр менен келип, анан шайлануу экөө чечилсе, анан жөн эле формалдуу шайланып калса, кайра эле сөзсүз бар. Ушу менен барабар ушу. Бизде ошондой процесс болгон. 2007-жылга чейин элдер өздөрү шайлап келген күчтүү кишилерди. Но бирок акчасы аз болуп эле, но ачык айтышчу да, мынакей бизде акча жок болуп атат, бизге бербейсиңерби? Жана эки тепкичтүү бюджеттик кылгыла, ар бир райондук, областтык деңгээл бизден акчаны алып алып атат деп ачык айтып келишкен. А кийин акчаны берип туруп, бирок шайлоо укугун алып салгандан кийин элдер такыр түшүнбөй калды да. Акчаны деле берип атат, эки тепкичтүү бюджетке берип атат. А эмне үчүн биздин жашообуз оңолбойт депчи? А тиги өзүбүз каалаганды алып келе албай калдык. 11 депутат же 21 депутат өз мындай сүйлөшүп алып эле кишини алып келгенин киши түшүнбөй калып, эми мына түшүнүп келатат да, эмне үчүн биз өзүбүз шайлай албайбыз депчи. А Зафар мырза туура айтып атат. Ар бир эл өзүнүн кандай бир тарыхый жолун басып өтүш керек да. Кээ бирлер айтат, ой жок, бизге жарабайт экен, эл шайлаганды билбейт деп. Сопсон эле билет шайлаганды. Бир жолу тууганына шайлайт. Андан кийин ойлонот, тууганымдын колунан деле эчтеке келбейт экен. Кийинкиде мен тети мыкты баланы шайлайм депчи. То есть биз бир жолу адашабыз. Экинчи жолу мындай жарым-жартылай адашабыз, а үчүнчү жолу уже эң мыктылары алдыга сүйрөлүп өзүнөн чыгып, элдин аркасы менен. Мына чет өлкөдө мындай да, кийинки шайлоодо ким утат? Азыркы шайлоодо башталыш керек да. Алар айтат да, биз мындай предвыборный деле көп мемеге эметпейбиз дейт. Биз күндө эмне жасап атканыбызды айтып, ушул иш силерге мынысы менен жакшы, могул иш силерге мынысы менен жардамы тиет деп, биз күндө жана ачык айкындуулук деген ошол да, күндө бир коротуп аткан акчаны силер үчүн жасап атабыз. Бул силерге пайдалуу деп айтып турабыз дейт. Зато 5 жылдын ичинде элдер кайра ушул жалаң иштегендин баары биз үчүн болчу деп туруп кайра бизди шайлап келет. Ушу мындай эл телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз, борбордук бийликте, өкмөттө кайсы ыйгарым укуктар калыш керек? Ал эми жергиликтүү бийликте кандай укуктар болуш керекчи? Мисалы үчүн мындай жалпылаштырып туруп эле айта турган болсок, мисалы үчүн шаар болобу, айыл болобу, бүгүн карап көрө турган болсок, мен кээде күлөм. Мисалы үчүн милиса өйдө жакта чечилет.
мынакей уурдап атат деп алып келсе дагы алар өзүлөрү чечип коюшат. Мектепти барып алып туруп, мектепте момундай деңгээли болуш керек, тигини кылып атасыңбы деп бара албайт, анткени ал районный отдел образования деп Минобразга кетет. Айыл өкмөт киргизбейт, кээ даже мектепке киргизбей коет, сен ары тур депчи. Саламаттыкты сактоо тоже ошондой келип туруп эле районный анан областной жок, сразу эле Минздравга карап калат. Ошондо мындай жалпылаштырып карап келе турган болсо, айыл өкмөттүн башчысы же мэр тазалык шыпырган, дагы эмне коопсуздук деп коет, баягы освещение дорог, жолду түздөтүп койгон, ушундай эле маселелерге чечилип калган, инфраструктураларын оңдогонго да. Даже билим берүүнүн мектептин крышасынан суу агып калса, ошону оңдоп бер деп коет. Тиги больницанын ФАПтын бир нерсеси окуса, аны жасап бер деп коет да. Жалаң эле ушундай да инфраструктура. А фактически ошол маселелердин баары ылдый жакка түшүш керек да. Мисалы үчүн мектептерде эмне керек? ОРТден балдарыбыз сонун бал алып чыгыш керек. Ошондо айыл өкмөтү айтышы мүмкүн, мен сага момчу акча төлөп берем, сен атайын ОРТге даярдай турган бир мыкты кишини алып келгин дагы, быйыл былтыркыга караганда ОРТден 110 балыгдан өткөндөн мынча кыласың, эгер сен даже жана президенттик 200дөн ашкан балды алып келсең, анда момчу акча төлөп берем деп туруп берип койсо, директор школы ошону жасап туруп, анан ошондой результатка жетсе, ошо эле коомчулукка жакшы да. Мына Кытайда ошондой система экен да. Ар бир иштеген адам кайсы жерде төрөлүп, кайсы жерде пропискасы бар болсо, уникальный профессияга ээ болуп, башка регионго барып, жакшы айлык алса, киреше салыгы келип туруп өзүнүн районуна түшөт экен да. Ошон үчүн ар бир муниципалитеттеги баланы уникальный профессияга ээ болдурганга, жакшы ОРТден бал алганга алар тырышып турат экен да. Анткени себеби кийин ушунун айлыгы сонун болсо, биздин муниципалитетке баягы 10% киреше салыгы түшүп турат деп. Ошон үчүн бизге жанагы биягы эл шайласын, бул жагынан киреше болсун деп атпайлык. Мына бүгүнкү күндө жер салык менен эле мүлк салык. Бул мындай акча. 2% болот экен. Бул вообще аябай тытылуу иштегенде эле жерден мынча акча түшөт. Негизи мындай дүйнөлүк практиканы ала турган болсок, киреше салык 100% түшүш керек. Жана Кытайдыкын айткан, анан сатуудан салык, жергиликтүү салык болуш керек. Ушул эки салыкты жанагы экөөнү кошуп берсе, анда айыл өкмөт ар бир инвестор келсе, 100 кишини иштетсе, 100 кишинин айлыгынан 10% мага түшүп турат. Сатуусу көлөмү чоңойсо, ошонун 1-2% болсо да бияка түшүп турат деп, инвесторларды келип бир нерсе иштегенге аракет кылышат. Ошо инвесторлор боюнча сөз кылып кетпедиңиз? Мисалы ошо жер үй, ошо Талас районуна эле ошолор эле бийлик лицензия берип иштетсе болот да, бүт салыктар ошол жака түшүп, Солтон Сары болсо, ошо Нарын районунун элине кетиш керек да. Себеби алар бияктан лицензияны сатып ишет, тилерге эч пайда көрбөй калат да. Бул боюнча кандай позицияңыз? Как раз жана ар бир инвесторду анда айылдыктар өзүлөрү коргоп калышмак да. Анткени себеби ошол жактагы жумушка орношот, ошол жерде киреше салык түшөт депчи. Азыркы күндө жанагы недрага болгон салыкты эле бөлүп коюшкан, ал деле анча туура эмес да. Но киреше салык менен сатуудан салык абдан чоң роль ойноп кетмек да. Ошондо эл айтмак, өрттөбө, токтот. Бул биздин айылыбыздын мындай бакубат жашоосунун пайдубалы ушул инвестор депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз айтып атпаймынбы, сөзсүз түрдө бул биринчи номердеги азыркы өкмөттүн вазипасы ушул нерсени орнотуш керек да. Анда ар бир айыл өзүнүн кирешесин чогултуп, өзүнүн татыктуу адамын бийликке алып келип, ошондой реформалар башталыш керек да. Анда инвесторлор да корголо баштайт. Эми соттук система оңолуш керек, но ал башка тема. Зафарбек мырза, мына бизде бүт салыктын көбүнчөсү Бишкекке келип, Бишкекте топтолот. Кайра болсо борбордук өкмөт ошону туура сарптай албай эле кыйнала берет да. Мисалы, балчыга бир мектепти баштап коет, жарымына жеткенде алайдан да бир мектеп баштап ишип, эки мектептен туруп калат 5-6 жылчы салынбайчы. Бул жагын ушу фискализация жагын кантип чечсе болот сиздин? Жанагы эмеге толуктап коеюн. Мисалы, эл аралык выставка көргөзмөлөргө катышканда, Кытайдан же чоң мындай өндүрүшчүлөр бар, өндүрүшү бар мамлекеттерден көбүнчө провинциялар эле катышты да. Аябай туура практика экен да. Себеби ошол жердин губернатору же жетекчиси ошол бизнес чөйрөнү эле чогултуп алып, бас инвестор чыгарабыз деп, анын өзүндө интереси, кызыкчылыгы бар да. Бюджетин толуктайт, кандайдыр бир коррупционный схема кылса эле ошол өзүнүн жергиликтүү деңгээлде баары бири-бирин билет, анан акча иштеп калышат. Ошол практика эң туура болот. Жана лицензиялар боюнча чет өлкөлө выставкага катышып инвестор таткан боюнча. Фискализация боюнча эми азыркы эмеде, мисалы үчүн мен
ал жагынан айтпай өзүнүн тармагын айтып берейин. Биз мисалы үчүн жана акыркы ковидке каршы иштеп калдык да эмедечи. Анан бир жагынан саламаттык сактоо министрлиги канча 700 миллионго чейин долларга чейин акчалар келди, гранттык, кредиттик негизде. Бөлүштүрө албай, бөлгөн акчасын мисалы үчүн Кытайдан закуп кылат, коргоочу кийимдер сатып алат же дары-дармек сатып алат. Бирок ошонун туура бөлүштүрө албай, азыркыга чейин складтардын запастарын билбейт. Кайсы складта. Биз эмнени билип калдык, анан Борбор шайлоо комиссиясында деле 1-2 иштешип калдык. Алар деле складта де-факто турган менен, бирок кагазы турганын такыр башка. Бияктан сатылып кете берет. Контрабанда болуп, дордойдо да сатылбады баары. Биякта данный маалыматы башка. Ошондо булар контроль башка кишиде, де-факто кармаган, де-юре кармаган кишилер баары жакшы, баары керемет, Коспосбек Чолпонбаев да айтпады, баары керемет, даярбыз деп. Көрсө складтарда эчнеси жок. Ошол эмесе фискализация жактан деле контроль жок, анан жоопкерчилик да кимден алыш билбей, кимди камаш керек экенин билбей калабыз да аягында. Мен де ушул маселени толуктап кетейинчи. Могу ковид учурундагы көрсөткүч бул абдан жергиликтүү бийликтин өнүгүшүнө мындай салыштырмалуу жакшы картина да. Мисалы үчүн баары борборлошуп турганда саламаттыкты сактоо министрлиги частниктерге уруксат беребизби же бербейбизби деп уже элдер кырыла баштагандан кийин уруксат берип, кимде канча лекарство бар экенин билбей, биягынан келген помощтар сатылып тура айтылып атат да. Чынында ситуацияны колго алып кеткен бул мындай болгон жергиликтүү жөнөкөй бир айылдын же шаардын тургундары болду. Алар уже айтты: эртең бизге келсе биз эмне кылабыз? Келе деп. Кимге жардам бересиңер деп ошол жакта местный бизнесмендерден акча чогултуп алып, алдын ала жана концентраторлорду сатып алып, дары-дармектерди алып, баары ушинтип даярданып калышты да. Бул эмнени билдирет? Башыбызга оор нерсе түшкөндө кайра эле өйдө жактагы центр эметпей калат. 453 айыл өкмөтү шаар кимисине кандай жардам бериш керек, эмне эчтекени таппай калат да. Эл өзүнүн мынча элибиз бар, мындай кылалык, барыңарга мындай кылам, момундай эреже менен жашайбыз, ушул оор убакта чыгышыбыз керек, келгиле кимиңер жардам бересиңер, эже сиздин жакшы бизнесиңиз бар, азыр жардам берип койгула деп. Чыныгы жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген ковидтин учурунда билинди. Эгер мондай жоопкерчиликти колума алам деген уул кыздарыбыз ошондой кадамга барбаса, мындан да көп потеря болмок да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баарын борбор чечет. Борборго биз бир күндө 5 мал сыйналы дегенди токтотушубуз керек. Кыргызстанда борбордон ажыратылган децентрализованный горизонталдык өнүгүү прям биздин каныбызда отурат да. Биз илгертеден эле уруу болуп горизонталда өнүккөнбүз да. Мондай баарын бир кармап туруп, бир жактан мондай бир камчы менен өнүккөн. Эффективсиз болот атпайбы? Ошол эффектив азыр биз өзүбүздүн нукура Кыргызга эмне жарашат? Горизонталдуу өнүгүү, жакшы көрсөткүчтөр бар болсо, тигинеки эмне үчүн болуп атат? Эмне үчүн тиги мектепте кыйын балдар чыгып атат, сеники болбой атат десе, бири-бири менен атаандашуунун аркасынан биз жакшы көрсөткүчтөргө жетебиз. Бирок берки жагынан деле алардын маселе аргументтери да бар да. Мисалы үчүн дотацияда канча деген айылдар бар. Өнүгүп кеткен баягындай кандай кеңдери бар айылдар өнүгүп кетет, артта калып калат деген маселени көтөрүп атат да, туурабы? Централизация болгондо биз адилеттүү түрдө бөлүштүрөбүз, анан жетиштүү болот деген аргумент менен чыгып атат да, централизация болгонун себеби. Бирок ал мамлекеттер биз изилдеп көрдүк да, эфирди даярдап атыпчы. Эгер ушундай бир айылдарда дотация болуп, ал жерде такыр эле кен жок, кыйналып кетсе, например, Германиянын мисалы бар экен, алар болсо борбордук өкмөткө таможен акча түшөт да. Ошо аркылуу эле ар бир айылдарды мынтип жардам берип, убактылуу жардам берип турат, акчасы азайып кетсе, жардам берип, баарын теңдикти кармап турат да. Ушул маселе чечилген да. Жок, андай инструмент бизде деле бар. Теңдечүү грант деп коет да. Но эмнеси кызык да? Мына ушул жыл 2020 бул шайлоонун жылы. Анан бюджетти карасаңар, эң көп теңдечүү грант Кара Суу районуна кеткен да. Кара Суу району бул алыскы район эмес. Бул тоолуу район эмес. Тескеринче эң бай айыл өкмөттөр именно ошол жакта жайгашкан, аякта чоң базар. Элдин көп, эл көп жакта соода саттык да көп болуп, мындай байыганга бийликтин логикасы боюнча акта 300 миңдей шайлоочу бар да. Да, шайлоочу көп эмеге, районго көп акча берип, ал акчанын аркасынан жолдорун жасап коюп, освещениясын жасап коюп, суу маселесин чечип коет да. Анан шайлоодо жанагынча 1000 шайлоочу чөнтөгүбүздө деш үчүн бийлик дагы бүгүнкү күндө бюджеттик каражатты бийликке келүү үчүн сарптайт. Анан отчетторун бергенин карасаң, депутаттар, мыйзам жаза турган депутаттар отуруп, жолуңарды жасап бердим, арыгыңарды казып бердим деп, муш нерсе, мектеп салып бердим, фапты ремонттоп бердим деп элдин башын айлантат да.
А депутаттар мыйзам эле чыгарып бериш керек. Ошон үчүн биз дагы туура инструменттерди колдонуп, силердеги мондай передача менен элге депутаттар анын иши менен жасабаш алек болбош керек деп айтып турсак, эл да анан түшүнө баштайт. Көрсө бизге моундай система керек турбу? Эң мыкты система бул кандай система? Региондор өздөрү акча табыш керек. Жанагы киреше салыктан түшкөн, тиги түшкөн. Бул менин өзүмдүн акчам турбу? Өзүмдүн акчамды өзүм билгендей коротом. Баарыбыз сүйлөшүп туруп, бүгүн жолду жасайбыз, эртең арыгыбызды жасайбыз, бүрсү күнү мектепти каржылайбыз деп өздөрү чечсе, бул баягы мындай да достоинство менен, ар намысы менен чоңойгон киши болот да. Адайым бор берип турса, мен өзүмдүн жанымды өзүм бага албай турбаймынбы? Борго сыйынып турсам, ошол берет турбайбы деп, бул башкача өнүгүү да. Коррупция маселеси чечиши мүмкүн да. Себеби дегенде, мисалы айыл өкмөт акча жеп атса, тойдон кийин эле айылдаштар чыгып эле бурчка алып барып эле маселени чечип коет да. Эмеде мен сон мисал уктум, Шамал-Сайда бир айыл өкмөт бар экен. Айыл өкмөттөрдүн рейтингинде биринчи болуп туруп, ошол айыл башчысы. Ал көрсө гранттар тартып, ар жерден эметип, инвестор алып келип, айылдын сонун мектебин, администрацияны өнүктүрүп койуптур. А бирок шайлоо келгенде мекеним Кыргызстанга тартып, анын аброю да жакшы экен. Анын айылдын 99% мекеним Кыргызстанга шайлап бериптир да. Анан бул киши айтат, өзү таза киши дейт, эмечи ошо тургундары. Бирок бул кийин менен алып салат жумуштан, мекеним Кыргызстан көпчүлүк менен келет, рычагтарын албайт деп, айла жок чуркап бердим деген позицияда туруп алыптыр да. Бул деле ошол эле тастыктоочу эме да, мисалы. Ал киши жакшы чарбачыл киши экен. Ишти чечип эметtir, бирок саясий оюндарга аралашып калат, себеби борбордон маселеси чечилип калат, кайра жумушсуз калып калат деп. То есть мен укканда аябай эметтим да, өкүндүм. Адак эл киши аны өзү эле шайлап коргоп алмак турабы, эгерде укугу болсо. Азыр карап көрсөк, ошол 5-6 күндөрдү, 5-6 октябрь болгон окуяларда жаштар, айрыкча региондон келген жаштар көп болду да. Анан көпчүлүгү, мисалы үчүн ошол жерде жүрүп калдык, кишилер менен сүйлөшүп калдык, көпчүлүгү мындай жумушсуздуктан тажашыптыр, ошол жанагы бир иш жок, акча таап эле ошол жакта эле жашай беребиз, бизге кереги жок депчи. Биз ансыз деле бийликсиз эле жашап келебиз, күн көрүп келебиз депчи. Анан экинчи жагы бар да, эгер ал кайсы бир жактарга инвестор келе турган болсо, көпчүлүк, мисалы үчүн бизде синофобия өнүгүп атат, кытайлар келсе аларды кууп чыгып, аларды тимелеп токмоктоп уруп соккулап атышат. Анан башка жагынан болсо, жанагы өнүккөн өлкөлөрдөн келсе, ар бир алар Кыргызстанда болуп аткан, мисалы үчүн откат сыяктуу, мисалы үчүн мынча процентин беришиң керек дегендерге чыдабай, алар чыгып кетишип атышат да. Ушул нерселер ар бир региондордо өзүнүн кайсы бир мүмкүнчүлүктөрү бар, ошолорго эмне үчүн инвесторлор келбей атышат, эмне үчүн инвесторлор менен элдин ортосундагы мындай түшүнүшүү жок болуп атат да, эмне үчүн инвестор келип, мына мен силерге акча жумуш орду түзөм, акча берем, барыңар ушул жерде жашайсыңар, силерге салык түшөт деген эмени түшүндүрө алышпай атат да. Сиздин оюңузча? Бизнес тарабынан мен жооп койгон, калган сиз өтсөңүз болот. Мисалы үчүн инвестор деген сөз деле эми жергиликтүү бийликке келгенде жана ал жердин тургундары чечпей калып атат да. Кайсы инвестор келишин, мисалы госагентство по привлечению инвестиций, инвестиция. Алар жанагы шайлоого катышты өкүлү, мактап атпайбы, мен ушунча миллионго акча алып келдим деп. Бирок алар согласование жок, общественный слушание өткөрбөй, механизм ошондой экен. Биз деле өзүбүз ошол менен эметип калдык. Биз инвестор алып келген жокпуз, ички инвестор болдук, чоң акчага. Анан бир өкмөт менен сүйлөшүп баштаганда вице-премьер алмашып калат. Анан кайра премьер-министрге чейин уже вице-премьер чечпеди, премьер-министрге чыгып сүйлөшсөк, байкасаңар жөнөкөй эле чарбачыл маселени биз премьер-министр дегенди чечишибиз керек болуп калды. Себеби зам-министр эч ким чече албай койду. Вот мен кийин факт керек болсо факт менен сүйлөп бере алам да. Себеби ошентип айла жок деметтик, анан жана Бородовду алып салышты. Азыркы эме менен сүйлөшсөк, булар деле эми балким бизди алып салат, биз убактылуу эле турабыз деп. А жергиликтүү деңгээлге түшсөк, айыл өкмөттүн башчысы же эмелер айтат, биз чечпейбиз, тияка бар дейт. То есть биз ички инвестор деле канча бир 5-6 миллиондук маселе сомдо. Ошол маселени деле биз тияка барып, тияка эми чет өлкөдөн келген биздин эмебиз тааныштарыбыз бар, өзүбүздү коргой алабыз, алар өзүн коргой албай коркот мындай мамлекеттен келгенде. Ички инвестордун стабилдүүлүгү жок жерде сырткы инвестор келип, мен деле алып келмек эмесмин эч кимди азыр. Себеби мен алып келсем, же мен өзүм жоопкерчилик алып акчага түшүп калып, же ал инвестор эч качан келбей калат. Ошол маселе бизнес жактан ошол жөнөкөй эле. Ритайм, сиз бюджет жөнүндө көп айтып кеттиңиз. Мисалы үчүн жергиликтүү бийликте акимдерде же болбосо жанагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө мындай коркунучу бар экен да, биз акчаны кетирсек, кандайдыр бир тендер болсо, анын артынан сөзсүз түрдө АКС келет экен, анан сөзсүз түрдө прокуратура келет экен, дагы бир толтура органдар келип туруп, ошол кишинин жанагы кайсы бир тендер өткөргөнгө мындан кийин эч бир калоосу калбай калат экен да. Андан кийин болсо көпчүлүк ошол жанагы
бир нерсе өнүп кояткан жерлерде деле акча бар дейт, бирок аны кетире албайбыз дейт. Тендер кылсаң сөзсүз түрмөгө олтуруп чыгышың керек. Ушулардын баарын кандай жойсо болот? Негизи бизде деген ушу госзакупка боюнча бүт бардык ушу мамлекеттик сатып алууну мындай койгон бир эшикке киргизип койгон да. Толтура кичине бир эшикке киргизип койсо бири-бирин тепселеп өлөт деген маселе да. А ушул эшик эмне үчүн бийликке керек? Анткени тетиги депутатта отурган, бийликте отурган кишилердин балдарынын, аялдарынын бизнестери отуруп алып, өздөрү жасабаса деле утуп алыш керек. А кийин жасап аткан, мисалы үчүн Зафарга айтып коет, сен макул ошол кийимди тик, а уткан өзү болот, ортосундагы каймагын өзү алып алат дагы, а иштеген баягы эле Зафар болот да. А фактически андай эшиктерден 4-5ти алып туруп, Зафар да утуп алганга, өзү келип утуп алганга түзүш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бийликке эмне үчүн умтулушат? Анткени үчүн жана каймактын озунда отуруш керек болуп калат да. Башка учурларда алар мынтет депутат боло турса, проверка келсе, ал менин компаниям тур депчи. А так мына мен өзүм жанагы башталгыч кесиптик билим берүүгө келгенбиз. Бир лицей чоң имаратынын крышасын бир 4 ушундай миллионго жаптырган, аябай эски болчу да, сону кылып жасатып, анан кичинекей эле бир канча сантиметрди туура эмес эсептеп коюп 27 000 сомго перерасход болуп калган да. И жана куруучулар өзлөрү айтты, ооба биз кичине мындай расчеттун туура эмес алып алыптырбыз, 27 000 эми миллионный проекттин ичинен бул капля да. Ошол 27 000 сомго деп туруп кылмыш ишин козгойбуз дегенге чейин барышты да. Мен айттым, эч ким волшебник эмес, форс-мажор деле болуп калат. А башка учурлар бар болчу. 500 миллионго тияк мындайды берип атса, аларды прокуратура көз жумуп коет да. То есть бизде даже прокуратурада ушундай нерсе бар да, өздөрүнүн баягы бөлүшкөн жагында миллион деген зыян алып келип атса, аларга көз жумушат дагы, а тескеринче барып алып эле бир айлап теңшерип, бул жерде эмне үчүн 27 000ди көбүрөөк кетиргенсиң деп эле ар бир бурамасын санап чыгып ушундай. Пока андай нерсе токтомоюнча бизде чыныгы өнүгүү деле болбойт. Ошол мисалы үчүн инвесторлор боюнчачы эмне үчүн жергиликтүү эл менен көбүнчө мисалы үчүн айрыкча Кытайдан келген инвесторлордун ортосунда түшүнбөстүк болуп, эл аябай каршы болот да. Булардын бардыгы ошол эмнеден угам келди? Кээ бир учурларда атайын жасалган нерсе. Мен ойлойм, мындай атайын деле топтор бар да, жумушсуздук болуп атса, мынтип, мен менен сүйлөшпөсөң, сен тынчыбайсың деген деле, мындай бандитский жана ким айтып атпайбы, мындай бияна барсетке тагып очки ошондой кийгендер, сен бер жака акча төлөп турмайынча, сен эч ким тынч койбойт деген деле бизде мындай топтор жакында чогулушу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир мамлекетте мыйзам гана иштеп, инвесторлорду мыйзам, анан адилеттүү сот гарант болуп бериш керек да. Аны пока биз киргизмейинче, бүгүн бирөөсү по понятиям келип, эртеси күнү экинчиси анан бирөөгө төлөп берип койду дегенче эле бүттү, инвестор өлдү да ал жерде. Анткени элде делип атып болот, тигил акча алды. Эмне үчүн ага берген акчаны мага бере албайт экен деп, ушундай нерселерди көргөндө чоң инвесторлор бир топко төлөп берсе, башка тобу келип, анан 3-чү тобу, анан 5-чи тобу, анан бизде эле акча хатим деген маселе чыгат да. А баарына акча бере берсе, анда кайдагы инвестор чыдамак эле. Ошон үчүн бүгүнкү күндө чечиле турган маселелер аябай көп, но жанагы 3 буруштукту биз туура багытка коюп туруп, жана жергиликтүү бийликтин системасын ушул революцияда, ушул жана Үмүтбек деген балабыз кетип калгандын эмеси бекер кетпей, үмүт үзүлбөс үчүн биз ушул чечкиндүү маселени чечип коюшубуз керек да. Бирок мына бүгүн акыркы күн парламенттен, мындан кийин жакшы ишке деле бара албайт окшойт бул парламент. Лучше унчукпай эле кийинки шайлоону камсыз кылып берсе жакшы болмок да. Тилекке каршы шайлоону да арт жака жылдырып аткан бул чоң мыйзамдарды бузуу, тебелөөгө барабар болуп атат. Тилекке каршы легитимдүү парламент келип, жакшынакай мыйзамдарды кабыл алса, Кыргызстан сонун өнүгүп кете тургандай мүмкүнчүлүктөрү бар да. И ошонун бирдин бир реформасы бул ошо жергиликтүү өз алдынча башкарууну туура нукка кетирүү. Рахмат, Зафарбек мырза, мына Ритайым айтып кеткен горизонталдык децентрализацияланган өлкөлөрдө көбүнесе аймактардын кызыкчылыгын коргош үчүн үстүңкү палата болот да, экинчи палатачы, акта сенаторлор деп отурушат көбүнчөчү. Мисалы Германияда, башка өлкөлөрдө ушундай да. Негизинен аяка ошо жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү же мэрлерден бир 5-6 киши барып отуруп, анан эгерде ылдыйк өкмөттү курган, мисалы жогорку кеңеш ошо жергиликтүү кеңештерди, жергиликтүү бийликке салыштырмалуу аларга тиешелүү мыйзамдарды өзгөртөбүз десе, алардын 80%дан макулдук алыш керек да. Көбүнесечи. Анан бизде деле ушул нерсе
бизге керекпи деп эсептейсизби? Мисалы, азыркы парламент кырдаалында делечи, эгерде ушинтип парламентти жылдырып, шайлоону жылдырып атканда, например, бул маселе уже өйдөнкү палатага келмек да, президентке эмес. Жана өйдөнкү палатада сенаторлор балким бөлүкчө чечмек. Бул мындай болбойт, биз региондордун кызыкчыларына туура келбейт депчи. Ушу үстүнкү палата керекпи ушу баланс кылыш үчүн, сиздин оюңузча? Бир нерсе айтыш кыйын. Бирок мен эмеге токтолсом да, мисалы үчүн азыр көп талкуу жүрүп атпайбы? Биздин бир ой пикирибиз, позициябыз бар, анан азыркы өкмөттүн позициясы бар. Мону азыр референдум өткөрсөк керемет болот дегенчи. Бул позицияда, тиги позицияда керемет болбойт да. Себеби кийинки 10 жылда, 5 жылда мисалы үчүн бизнес жактан деле айтсак, ар тараптуу айтсак, кыйынчылыктар болот. Абдан чоң кризиске кабылабыз. Бирок андан чыгуу жолун эң маанилүүсү баягы парадокс болгон система эмелерин, системанын чечүүлөрүн, мыйзамдуу жолдорун чечип, анан бир стабилдүүлүктө эле иштей беришкен да. Мен акыркы 3 айда ошону сездим да. Мага эч ким тийишпей, эч кандай скандал, стабилдүүлүк болсо да, мен жумушчуларды жумушка чыгарып, бир 100гө жакын коллективибиз бар, чыга албай отурушат баары. Тоскоолдукта кандай өнүгүү турат? Жана двухпалатный же эме боюнча теорияда айтыш кыйын, бирок билбейм, балки Британия эметип атат, бирок эки тепкичтүү парламент ал көп мамлекеттерде, мисалы үчүн Польшада там Сейм, Сенат деп иштешет да. Бир үстүнкүсү жана дайым мыйзамдарды чыгарып турган, айлык алып, ошол жакта жалаң мыйзамдар менен иштеген профессионалдар, экинчиси жанагы эл өкүлчүлүгү деп коет. Аларды мисалы үчүн жана сиз айткандай бир четинен шайлоосо деле болот, экинчиден жергиликтүү кеңештин канча бир депутатын ошол жака биздин ичибизде эң баарыбыздын сөзүбүздү ошол жака жеткизип бере турган сенсиң деп шайлап алып туруп, но аябай элдин баарына тиешелүү болгон мыйзамды сөзсүз түрдө ошол палатада колдоп бериш керек деген нормаларды киргизсе, эмне үчүн болбойт? Биз анда ошо жергиликтүү кеңештин дагы депутаттарынын кандай бир аброюн көтөрмөкпүз. Анткени алардын дагы кол көтөрүп берип, мыйзамды талкуулап, элге жеткирип, көрсө ушул мыйзамдын аркасы менен момундай өсөткөнбүз дегенге кандай бир жол болмок. Ошон үчүн жөн эле парламентти келе кыскартып салабыз деген бул туура эмес. Акча жагынан карай турган болсок, биздин 120 депутат бир 700-800 миллионго жакын коротот экен да. Бир эле президенттин аппараты 1 миллиард 300, почти 1,5 эсе көбүрөөк да. Ошондо президенттин аппараты дагы бир өкмөт болуп калган да. Биздин аткаруу бийликке почти тең болупчу. Ошон үчүн биз бүгүн чыныгы парламенттик системага ат салышсак, мен ойлойм, азыркы бийликти көп кишилер колдомок да. Азыркы бийликке келген киши жок, биз президенттик болобуз, мен ошондой кылып чечтим, мен билип атам деген үчүн мыйзамсыз жолго баратасың. Биз уже супер президенттик системадан өткөнбүз. 3 революция тең бир кишинин колуна бийликти эбегейсиз топтогон үчүн болуп атат деп келатабыз да. Анан кайра ушунча адам 2005-жылы канча бизнес жабыркады, 2010-жылы канча киши өлдү, 2020-да мынакей жакшынакай балабыз каза болуп калды, анан ушунча келип туруп анан кайра бурулуп туруп кайра бир президенттин колуна бийликтин баарын беребиз деген бул туура эмес. Мен ойлойм, азыркы бийлик Кыргызстанды ойлосо, өнүгүүнү ойлосо, биз дүйнөлүк системада эң акыйкат башкаруу системасын куруп алган мамлекеттердин арасына кире турган болсок, бул жана сиз айткандай горизонталдуу жергиликтүү бийлик күчтүү болгон мамлекет болуп, ар бир элге тиешелүү маселени мойтип кол көтөрүп чече турган болсок, башка мамлекеттер элестетпей, тажрыйбаңар менен бөлүшкүлөчү деп бизге келип турса, биз канча деген киши Грузияга барып, эмне деген реформа болгон деп изучать этип атабыз, элестеткиле кайдагы бир Кыргызстанга келип алып туруп, кантип силер ушинтип өнүктүңөр деп бизге келип отурса кандай сонун болот. Ошо мисалы ошо жанагы президенттин супер бийлиги жөнүндө дагычы децентрализация биз карапчылыкка аябай жардам берет экен. Себеби дегенде, мисалы конституцияга реформа киргизиш үчүн, конституцияны өзгөртүш үчүн, мисалы Америкада 51 штаттын баардык жергиликтүү депутаттар макулдук бериш керек. Бул оор процесс, буну кылыш оорчулук. Германияда эле ошондой да. Аяктан 16 эме деп коет, кичинекей өлкөдөн биригет земляданчы. Аяктын дагы депутаттары, жергиликтүү депутаттар баардыгы макулдук бериш керек да. Ооба. Кудум эле ошол да, ошондо баягы биздикинде болуп назначение болуп сен десе, алар бат эле колдорун көтөрүп коет. Анткени алар билишет, мен азыр тияка жаккан нерсени айтпасам, мен болбой калам депчи. Эгер чыныгы эл шайлап келген киши болсо, жок, мен биринчи элиме жеткиришим керек. Мен анан элдин алдында жооп беришим керек да. Эмне үчүн мен кол көтөрдүм деп, анда баягы системанын баары ордуна турат да. Ошондо жалпы эл каалаган демилгелер кол көтөрүлүп, өйдө жакка чейин барып, анан кайра элге тарайт да ошол мыйзамдар. Сонун система болмок. Мен вообще негизи ишенем да, Кыргызстан
дүйнөгө, ааламга туура башкаруу системаны сунуштаганга толук мүмкүнчүлүгү жете турган. Анткенде байыркы элбиз, жаратылыш менен бир мондай табигат менен чогумдай өнүгө турган закон ченемдерибиздин баарын билебиз да, сезебиз анын баарын. Бирок кандай бир нафспы же ушундай бир гордынябыз барбы, ошондон чыга албай атабыз да азыркы күндөчү. Азыркы сиз айтып кеттиңиз, мына референдум боюнча эгер алып карасак, кайсы бир азыр эч кандай черновой варианты деле жок да, эмне болуп өзгөрө турганда, бирок айтып атышат, мисалы үчүн кайрадан бир мандаттууга келишибиз мүмкүн, себеби как раз ошол бир мандаттуу деген бул ошол жергиликтүү адамдардын ой пикирин, кызыкчылыгын коргойт дегенчи. Бирок эмне үчүн биз ушинтип жанагы бир нерсени карап көрүп, анан 5-6 жылдан кийин эле бул окшобой калды деп туруп, конституциядан баштап өзгөртөбүз да, биз эмне үчүн кичинекей нерселерди өзгөртүп, анан мындай чоңго ушулар өзгөрүүгө, мындай өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болбой атат да, себеби бир нерсе иштебей калса 1 жылдан кийин эле өзгөртүп салып атат да. Бир депутат, министр иштебей калса 2 айдан кийин өзгөртөт да. Эмне үчүн ушулар биз дайым бир чоң нерсени өзгөртүүгө аракет кылабыз, эмне үчүн мындай майда нерселерден? Анткени биз ошо майда деп ойлойбуз да, чынын айтканда чоң нерселер ошо майдадан куралат да. Биз ойлойбуз азыр деп конституцияны өзгөртүп койсо баары эле жумуш иш пайда болуп калат, баарыбыз бакубат жашайбыз деп. Бул алдамчылык. Анан референдумга ошондой маселелерди чыгарып коебуз да, көп кишилер даже мен деле азыр ойлоп көрсөм, 2006 жылдары жөн эле митингге чыгып конституцияны өзгөртөбүз деп аткан эсимде, но эмнени өзгөртүп атканыбызды ошондо мен мындай көптөр түшүнчүмөс экенмин да. А вот 2016 жылдан баштап жана Атамбаев конституцияны өзгөртөм деп атканда кайсы бир нерсе ал эмнеге алып келет деп биринчи жолу өзүм чыныгы нерсени түшүндүм да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө конституцияны өзгөртүп койсо эле баары жакшы болот дегенден биз артка кетишибиз керек. Биз ошо конституцияны, андан чыккан мыйзамдарды иштөөгө алып барышыбыз керек да. Ошондо жанагы биздин ар бир киши көрсө мыйзам бизди колдойт экен, көрсө мыйзамдын чегинде жашайт экенбиз, ошону сыйлаш керек, ошону менен кетишибиз керек деген маселе. И ошондо ойлоно баштайбыз, бул мыйзам бизге ишке алдыга жылдыра албай атат. Анда келе ошол мыйзамды өзгөртүп туруп, эл шайлаган кылабыз, айыл өкмөттөрдү, мэрлерди, ошондо биздин эме өзгөрөт деп, ошол эле мыйзамдарды өзгөртүп коелу, алдыга жылмакпыз да. Бүгүнкү күндө конституцияны өзгөртпөйлү, ошол эле мыйзамды өзгөртсө өйдө кетет. Зафар мырза, ошо бир мандаттуу депутаттарды шайлоо бул элдин кызыкчылыгы, элдин өкүлчүлүгү болуп атпайбы? Анын тескерисинче, наоборот, ушу мэрлерди эл шайлатып койсо, ошол жерден чыгып атат. Ошондо наоборот бул маселе жакшыраак чечилет го дейсиз. Ал талап, бир мандаттуу талап, биз деле бир 2-3 жыл мурун кызып ушул теманы талкуулап жүргөндө мен азыр ойлонсом, биздин үнүбүз угулбай калганынан борбордук бийликте бир мандаттууга элдер макул. Чынында эле элде көпчүлүк мындай сүйлөшүп эметсеңиз, бир мандаттуу эле жакшы экен. Себеби партияларда жанагы ички оюндар бар го, лидерди тандап койгон. Ошондун жаман көрүп, аябай ирет бир мандаттууга эметип атат. Бирок берки жагын эч ким караган жок да, ошо биз талкуулап аткан децентрализация жагын. Себеби азыр мыйзам жазган органга бир өзүнүн өкүлдүгүн жөнөткөнү менен аткаруу бийлигинде туура эмес адамдар отурса, ошол эле нерсе кабыл алабыз деген нерсе маселе да. Булар ошо замкнутый круг болгонун сезбейт эле. Бир популисттик эле азыр чынында эле сен айылың депутат барса ошол жака өйдөгө, анан жакшы өзгөрөт деп атат да. Бирок алар келип компромисске барып туруп, лидерлер, бай адамдар барып туруп компромисске сүйлөшүп алат, кайра эле бизнес интерестерин. Аткаруу бийлигине ошол эле адамдарды коюп коет. Эч ким сөз бербейт. Бир мандаттуу шайланган депутат Бишкекке кетип калат, өзү шайлаган мэр болсо жанында отурат. Ошол мындай да маселе болот да. Мисалы үчүн бир региондун депутаты келет, анын Минфин акырын сен мектебиңди оңдогонго деп кичине акча берип коет да. Ал барып элине айтат да, мына мен силерге могу мектепти оңдотконго монча акча алып келдим депчи. Бүттү, андан кийин уже тиги Минфинди, сен тетиги мыйзамдарды аткарбай атасың, сен муну жасай албай атасың деп сөзү кыска болуп калат да. Анткени бир мектепке акча. Ошентип баягы 40 райондогу депутаттар өзүнүн регионуна максималдуу акча тартканга аракеттенип, анткени кийин айтыш керек да шайлоочуларына, менин аркаман жол оңдолуп атат депчи. А жалпы мамлекет кантип өнүгүш керек, эмне болуп атат, госзакупкада эмне болуп атат деп баягы жалпы мамлекеттин баарына жоопкерчилик алган мыйзамдарга көңүл бурулбай калат. Анткени себеби ал мыйзамдар элдер көп сурабайт да, сен внешнеполитический маселелерди эмнен чечтиң депчи. Баары эмне үчүн арыгыбыз казылбайт, эмне үчүн светибиз күйүлбөйт депчи. Анан бүт депутаттардын баары ошо арык казылсын, трансформатор орнотулсун деп эле ушул жерге келип калат да. А Кыргызстандын өнүгүүсү бул деген дагы көп башка маселелерден турат. Ошон үчүн жана партиялык системага 2010 жылы баргандын себептеринин бирөөсү бул кандай бир мындай чоңураак деңгээлдеги жалпы мамлекеттин баарын оңдогон
кишилерди ой жүгүрткөн саясатчылар пайда болсун деген экен да. Мына биз дагы ушул жолу биринчи жолу мен өзүм партияга кирип партиялык шайлоого катыштым. Бир да жолу көлгө эмеге агитацияга барган жокмун. Мен силердин кулуумуңар дегенде биз бузалык дедик да. Лейлек, Баткен, Ош деп жүрдүк да. Анан элдер барып көрүп, эмне биякта жүрөсүң дейт. Көрү, жогорку кеңештин депутаты бул жалпы Кыргызстанды ойлой турган маселелерди чечиш керек. Мен силердин кулуңар эмесмин, но момундай нерселерди чечкенге мүмкүнчүлүгүм бар. Ошондон биз айрылышыбыз керек да. Бул жаман болсо да өзүбүздүн кулунубуз ошол жака барып отурсун деген бул таптакыр туура эмес нерсе. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Реформа партиясынын мүчөсү Рита Карасартова жана жарандык активист Зафар Бексулайманов менен эмне үчүн мэрлерди, айыл өкмөттөрдү эл шайлаш керек деген темасын талкууладык. Алып баруучулар мен Айдын Бакытбек жана Перзат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.